Иран Республикасына 8 күндүк таанышуу иш сапары менен Кыргызстандын тележурналисттеринен турган делегация барып келди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев баштаган делегациянын курамында УТРК Жалалабад, УТРК Баткен, ЛТР, Ош ТВ, НТС, Нур ТВ, Азия ТВ, Кабар агенттиги, Умма Ислам журналынын журналисттери бар. 8 күндүк пресс-тур менен барган Кыргызстандын тележурналисттери Тегеран шаарында бир катар жайларда болушту. Тышкы иштер министрлигинин кеңсесинде аларды ТИМдин расмий өкүлү кабыл алды. Fars News агенттигине Ирандын Борбор Азия өлкөлөрүнүн маалымат каражаттары менен алакасын жакшыртуу аракети үчүн ыраазычылык билдирди. Ислам революциясынын негиздөөчүсү Имам Хамейнинин жашап өткөн үйү. Имам Хамейни өзүнүн болгон өмүрлүк дараметин Иран өлкөсүнүн саясий, экономикалык, коомдук жана маданий турмушунун алгалап оңолушуна арнап, мамлекетинин эркиндигин, көз карандысыздыгын түзгөн алгылыктуу иштердин башында турган улуу инсан. Ал ислам динин терең таанып билген билимдүү адам катары Иран эли менен өзүнүн улуу жүрүшүн ишенимдүү баштаган. Имам Хамейни ушундай Иран элинин ушундай улуттук лидери бар болгон аябай толкундарды биздин коллегалар айтмакчы бир көзүнө жаш тагып анткени ушунчалык өз элин сүйүүнү жакшы көргөн улуттук лидери бар болгон экен булардын. Ошон үчүн ошол адам дагы эле ушунча жыл өтсө дагы көзү өткөнүнө сыйлашып, бакташып, музейлерин жасап, ушундай келген туристтерге көрсөтүп булар сыйлыктанып, мактанып турган. Борж-Е Милат мунарасы. Анын бийиктиги башындагы антеннанын учуна чейин 435 метрди түзөт. Мунара бир нече жылдардан бери Тегерандын негизги символдорунун бири жана жетишкендиги болуп, Борбор шаардын сырткы көрүнүшүн толуктап турат. Мунаранын ичинде конокторду 1 мүнөткө жеткирбей башына алып чыккан 6 лифт кызмат кылат. Анын алдыңкы 6 кабатында ар кандай соода борборлору жана көргөзмө залдары жайгашкан. Милат эң сонун архитектуралык эстелик жана кооздугу менен дүйнө жүзүндөгү туристтерди өзүнө тартуучу Ирандагы жетишкендиктердин бири. Бул телемунара дүйнөдөгү эң бийик, кооз жана туристтер көп барган 6 телемунаранын катарына кирет. ما می‌خواستیم که اینها بخش‌هایی از کشور قشنگ ارزشمند ما باشه که اینجا یک جایی بذاریم به یاد ما باشیم و به شما تقدیم بکنیم. ممنونیم از شما بابت اینکه این برج رو به ما نشون دادید و ازت ممنون. Vi måste ropa på jad و مردان ما خیلی از زیبایی شما لذت. امیدواریم که ما رو فراموش نکنید. Иран Ислам Республикасынын маданияты, тарыхы, азыркы заманбап жашоосу жана жетишкендиктери менен таанышуу алкагындагы пресс-турдун катышуучуларынын назарына илинген дагы бир жагдай билимге, илимге, окууга болгон ынтызарлык. Тегерандагы эң чоң китеп дүкөнүндө дагы алармандардын көптүгү ага негиз болот. Китеп дүкөнү абдан чоң экен. Кыргызстанда мындай чоң китеп саткан дүкөн жок. Экинчиден азыр өзүбүз ондой адамдар абдан көп жүрүшүбүз. Мындай картина бул адамдардын ушунчалык китеп болгон ынтызарлыгын жатпайбы? Кишилер абдан көп да чындыгында мындай кубана турган көрүнүш болуп жатат. Табият көпүрөсү Тегерандагы белгилүү жай. Бул жердин таасиринде болуу да Кыргызстандан барган делегацияга өзгөчө таасирлерин жаратты. Көпүрө 3 кабаттуу. Үстүңкү 2 кабаты жөө жүргүнчүлөр үчүн жана байкоочу палуба бар. Ал эми төмөнкү кабатта ресторан бар. Ап Оата бакчасына сейилдесе болот. Сапардын алкагында Ирандын алдыңкы ЖМКларынын кеңсесинде, анын ичинде Fars News агенттигинин Тегеран шаарындагы башкы кеңсесинде жана Press TV телеканалында болушуп, алардын ишмердүүлүгү менен таанышышты.
дүйнөнүн жарымы деп эсептелген Исфахан шаарында болушуп, байыркы мечит, сарай жана тарыхый базар менен курчалган дүйнөгө белгилүү Накшия Жахан аянтын тарыхы Сиосе Поль көпүрөсүн көрүштү. Исфахандагы Айрип телеканалында болушуп, алардын ишмердүүлүгү менен таанышышты. Түз эфирлер, маалымат алуу жана таркатуу, радио уктуруулар, студиялык фондор, социалдык тармактар менен иштешүү ийгиликтери айтылып, көрөрман жана угармандардын аудиториясы тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Телевещание, телерадиовещание находится в основном Ислам мамлекетине чейин жана андан кийинки окуялардын тарыхын камтыган улуттук музей. Келгендер үчүн өткөн тарых барактарын баяндайт, көргөзөт, туюндурат. Чындыгында бир гана бул эмес, Иранда ар бир тармактын пайда болгондон тарта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн музейлер арбын жайгашкан. Это один из символов древней Персии. Даже до сегодняшний день он является один из символов на иранском ландшафте. Герб Организации экономического сотрудничества, куда входят все страны, которые когда-то были в иранском ландшафте, точно так же выглядит. В настоящее время это одна из культурных наследий Ирана по ювелирным изделиям. Точно такой же. Вот видите, как он выглядит? Это лотос, да? Да, это лотос. Это лотос, ахаменидский лотос, который очень для иранцев имеет значение. Он означает добра, мира, любви к членам семьи, к родине. Ирандын жери кеңге бай. Өлкөнүн түштүгүндөгү Перс булуңунун жээгинен өтө зор өлчөмдө нефт жана газ алынат. Иран экономикасы тез өнүгүп жаткан өлкө. Нефт казып алуу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Андан түшкөн кирешенин негизги бөлүгүн Ирандын өзүндө калат. Санкциянын алдында жашаган менен учурда Иранда артыраптуу өнүгүү бар. Көбүнчөсү кечинде чыгышат экен. Тынчтыкта, үй бүлөсү менен, балдардын күлкүсү, ушунчалык жашоону сүйүп, эс алып жүргөндөрүн байкоо болот экен. Буну айтканын себеби буга чейин биз Иран жөнүндө башкача түшүнүк калыптанып калган. Иран дегенде эле биринчи кезекте ал жакта тынчтык бар бекен, согуш деген түшүнүк пайда болгон. Бул жака келип, Иранды биз башкача көз караш менен көрдүк. Пресс-турдун катышуучулары Иран мамлекети жана анын жашоосу, экономикасы, маданияты, журналистикасынын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Иран бир карасаң чүмбөттөлгөн, аял укуктарын басмырлаган өлкө сыңдуу туура эмес түшүнүктөрдү жокко чыгарып, өз жарандары үчүн байгер жашоону камсыз кылган өнүгүү жолундагы мамлекеттер катары таанылып келет. Эске салсак, пресс-турду Fars News агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурду. Сапардын максаты Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук жана маданий байланыштарды чыңдоо, таанышуу, өз ара маалымат жана тажрыйба алмашуу.